Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Франция Республикасынын президенти Эммануэль Макрон менен жолугушту. Саммит алкагында мамлекет башчысы француз кесиптеши менен жеке таанышуусу орун алып, анын жүрүшүндө регионалдык жана эл аралык күн тартибиндеги актуалдуу өңүттөр боюнча пикир алмашуу болду. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 1-ноябрда Глазго шаарында дүйнөлүк лидерлердин саммитинин алкагында Индиянын премьер-министри Нарендра Моди менен жолугушту. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө эки тараптуу байланыштардын кеңири багыттары боюнча, ошондой эле эл аралык уюмдардын алкагындагы кызматташууну талкуулашты. Президент Садыр Жапаров жана премьер-министр Нарендра Моди Кыргызстан менен Индия ар тараптуу кызматташтыктагы көп жылдык мамилелери бар дос өлкөлөр экенин белгилешип, аларды бекемдөөгө жана өнүктүрүүгө даяр экендиктерин ырасташты. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында Нарендра Моди Садыр Жапаровду 2022 жылы ыңгайлуу убакта Индияга расмий сапар менен келип кетүүгө чакырды. Биз Исландиянын олуттуу суу энергетикалык потенциалга ээ экенин билебиз жана энергиянын кайра жаралуучу булактарын жигердүү пайдаланып жатабыз, деди ал. Президент Садыр Жапаров курчап турган чөйрөнү коргоо, климаттын өзгөрүшүнө, экологияга жана мөңгүлөрдүн эришине каршы күрөшүү жаатындагы өз ара кызматташууну активдештирүүгө даяр экенин билдирди. Мамлекет башчысы исландиялык тарапка улуттук инвестициялык жана климаттык инвестициялык программаларды ишке ашыруу үчүн эки тараптуу форматта жана көп тараптуу механизмдердин, анын ичинде Жашыл климаттык фонд жана климаттык инвестициялык фонддун алкагында кызматташууну бекемдөөнү сунуштады. Өз кезегинде Исландиянын премьер-министри Кыргызстандын суу энергетикасын өнүктүрүү жана геотермалдык булактарды пайдалануу боюнча эбегейсиз потенциалы бар экенин, бирок өлкө өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн пайдалана албай жатканын баса белгиледи. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан өзүнүн суу энергетикалык потенциалынын 15% гана пайдаланып жатканын кошумчалады.